Ихсанның ілінчегіне түшкен меңдеген жарандардың көз жашы. Адамдарды алдамшылардың тузағына жетелеген атақтылар кімдер? Ихсан. Поздравляю вас! Вы стали членом некоммерческого жилищного кооператива Ихсан Групп. Бүгін біз жақырдың жалғыз көзін ойған амал-көйлер туралы кеп қылабыз. Амансыздар бі? Жыл башынан берелі Ішкі іштер министрлігі тұрақ жай кооперативтері финансылық пирамидаларға байланышты жүздеген арыз қайырылулар түшкенін білдіріп, жарандарды сақ болуға чақырып келеді. Анткенменен алдамшыларға азғылғандардың аяғы сойылбайды. Мындан жабырқағандар меңдеп саналса, келтірілген зияндар жүздеген миллионды чапчайды. Эми алдамшылардың тузағына меңдеген адамдар қантип азғырыл деген сұрауға жооп издейбиз. Бұл үшін алар атақтууларды, таасирдүү адамдарды, дини жана башка адамдардын ишенимине байланыштуу жүздөрдү колдонушат. Ихсан кооперативинин жыйыны жана Ихсан үй-бүлө кайрымдуулук фондунун ачылыш аземине чакырабыз. Ихсан кооперативи Construction курулуш компаниясы бул мына биздин исламдын негизинде, шарияттын негизинде иш алып барган компаниялардан болуп эсептелинет деп мен белгилеп айтып өттүм. Ихсан кооперативи жана ошондой эле Ихсан кайрымдуулук фондунун ачылыш аземине чакырабыз. Ихсан кайрымдуулук колун сунган, азыр мыкты компаниялар менен тизгиндеш болуп аскактап аткан ушул компания. Мындай жарнаманы көргөндө албетте ар бир адам оңой эле үйлүү болуп калат экенмин деген үмүт пайда болот. Бирок бар акчасын алдамчыларга карматып, же үйдөн, же акыркы акчадан жок тилегин таш капкан кезде баары кеч болот. Коомчулук кооператив боюнча толук маалыматы жок болгондуктан, алар өздөрүн жарнамалаганда биринчилерден болуп, маданият өкүлдөрүн колдонушат. Себеби маданият өкүлдөрүнүн соц тармактарда көрүүчүлөрү көп жана аларга коомдун кайсы бир бөлүгү ишенет. Мына ошондуктан жарнаманын биринчи жолун колдонуп өздөрүнө кардар чогултушат. Ихсан аркылуу өзүм кыялымдагы, мисалы, жер үйгө жеттим. Бул Ихсан компаниясына ыраазычылык билдирем, мына ошолордун негизинде үй алып отурабыз. Коомчулукка өзүнүн шарияттын негизинде иш алып барган кооператив катары таныткысы келген Ихсан турак жай кооперативи Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан халал сертификат берүүнү бир топ жолу суранышкан. Анткени коомчулуктун дагы бир катмарын өз катарына илүүгө оңой шарт түзүлмөк. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына Ихсан кооперативи түптөлгөндө булардын кызматкерлери келишкен. Баягы шарият жагынан документтерди кандай кылсак болот деп. Анан бир топ документтерди көтөрүп келишкен биздин муфтияттын фатва бөлүмүнө. Бирок биздин фатва бөлүм булардын документтери, иштөө принциптери ислам принциптерине, шариятка туура келбестигин айтышкан. Муфтият тарабынан сертификат берилбегени менен жеке компания кооперативдин ишмердүүлүгү ислам принцибине ылайык келди деп Ихсан кооперативине сертификат ыйгарган. Биринчи болуп ушул кооператив Ихсан ЛТД групп ЛТД кооперативи биринчи жолу болуп ислам принцибине ылайык, стандартына ылайык келди десек жаңылышпайбыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй аталган кооперативдин маданият өкүлдөрүнөн баштап дин аалымдары жарнамалагандан кийин албетте катардагы жарандар ишенет. Жарнамаларга ишенген жарандар маңдай терминен тапкан кызылдай акчаларын үйлүү болуп калал деген үмүт менен кызыл кулактарга карматып, бүгүнкү күндө алданып калгандарын билген соң баш мыкчып отурушат. Ал арада Ихсан кооперативинин жетекчисине буга чейин Казакстанда да кылмыш иши козголгондугу маалымдалган. Коомчулук менен иш алып барууну көздөгөн кооператив болобу, жеке компания болобу, уруксат алып жаткан мезгилде тийиштүү министрликтер бир жолу болсо да текшерип коюшпайбы? Бул алдын кийин кайсыл жакта иштеген, эмне жумуш кылган, калкка зыяны тийип калбайбы деп текшерип андан соң уруксат берсе болмок. Бул элди алдаган амал-көй кооперативдердин бири гана. Бирок ишмердүүлүгүн так ушундай жарнамалар менен улантып жаткан кооперативдер ондоп саналат. Маданият өкүлдөрү болобу, же дин аалымдары болобу, бир нерсени жарнамалардан мурда анын берген акчасын эмес, алардын ишмердүүлүгүнө көңүл бурушу керек.
себеби бул жарнамалардан улам кайсы бир жаран жапа чегип калбашы керек. Халктын кайсы бир катмарын алдамчыларга салып берүүгө шарт түзгөн адамдардын жоопкерчилигин каралмайын. Мындай ийгиликтүү технология улана берери шексиз. Буга чейин эле кооператив, финансылык пирамидалардын курмандыктары жүздөп саналганы менен Кыргызстанда шоу-бизнес өкүлдөрү жана башка белгилүү адамдар бул окуялардан тыянак чыгара элек. Алдыда алдангандар, алдана тургандардын дагы узун тизмеге дагы деле уланууда. Кооперативдер көп, бирок ансар жалгыз. Эгерде сиз үстүмдө үйүм астымда автоунаам болсун дей турган болсоңуз, ансар коммерциялык эмес, керектүү кооперативин сунуштайбыз. Биздин келечек кооперативге дагы үйлүү болгондор келип отурат. Азыр мен сүйлөп атсам булар шок болуп атпош керек. Мындай афералар бир эле Кыргызстанда эмес, бүт дүйнөдө бар. Алданып көз жашын көлдөткөндөр миллиондоп саналат. Башка өлкөлөрдө өзүнө от койгон, өз жанын кыйган учурлар бар. 11 апрелде Казакстанда каржы пирамидасына алданып калганын айтып чыккан аял өзүнө өрт койгон. Анын үй бүлөсү каржы пирамидасына $45,000 акча салып, ала албай калган. Бул окуядан кийин Казакстанда дал ушундай схема менен иштеп, калкты сыздаткан бир нече блогер, шоу-бизнес өкүлдөрүнө кылмыш иши козголгон фактылар катталган. Мындан улам коңшу өлкөдө алдамчылыкка байланыштуу жарнамаларга катышкан белгилүүлөрдү 7 жылга чейин эркинен ажыратуу боюнча мыйзам иштелип чыккан. Азырынча мындай демилге Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин 90 депутатынын, тийиштүү министрликтердин акылына келе элек. Буга чейин кооперативдерде финансылык пирамидаларды жарнамалап келген бир дагы блогер, белгилүү адамдар, атактуулар жоопко тартылган эмес. Ихсан кооперативине байланыштуу дин аалымдарынын эч кандай жоопкерчиликке тартылбай тургандыгын Ички иштер министрлиги расмий жарыялады. Балким коомчулуктагы ушунча элдин көз жашын эске алып, биздин төбөлдөр да ойгонуп калар деген үмүт менен биз жыйынтыктайбыз. Амандыкта көрүшөлү.